Жылуулук берүү ишканасынын тутумунда жалпы 2565 абонент бар. Алар көп кабаттуу үйлөр, ооруканалар жана жылуулук тутумундагы мекеме ишканалар. Күн салкынына тарткан бир аптадан бери аталган жайларга суу толтуруу иштери башталган учурда дээрлик аяктап, 25 октябрда жылуулук толугу менен берилет. Жылуулук берүү ишканасында жалпы 28 от казан бар. Быйыл жаңы бир от казан курулуп, жакынкы күндөрү колдонууга берилет. Московский өлкөмүндөгү от казаныбыз биздики электр от казан менен жылыйт. Биздин 70% электр энергиябызды ошол жака сарптап коет да. Ошол жака быйыл жаңы технология алып келгенбиз. Теплообменник Кудай буйрса ошол айдын башында келет. Өткөндө келип алдын ала иштерин жасап кетишти. Ал келери менен орнотуп ишке кире баштайт. Ноябрь айынан баштап. Ал арада көмүр калага Кара Кече жана Турук көмүр кендеринен тартылып келүүдө, бирок Кара Алтынды алып келүүдө Кара Кече көмүр кени толук ачылбагандыктан кыйынга туруп, бир барган каттан бир аптага созулууда. Көмүр келип атат Кара Кечеден, 5 шарыныкы дейт. Водительдер кыйналып атабыз дейт. Ошол жака барып барганда эле көмүрдү медеп ким турат дейт. Суук дейт, жатабыз дейт. Бир эле кичинекей эле карьер чукуп атат дейт. Мындай карьерди мамлекетке берип, биз жака көп деле неме эмес, алып келиш кыйынга туруп атат дейт. Мына бизге бүгүн келип түшүп атат. Бир жумадан бери жатып, жаңы эле алып келдим деп түшүрдү. Нары шаарында быйылкы жылга 14 көмүр кампасы уюштурулган. Учурда 2 кампага көмүр түшүп, калк Кара Алтын менен камсыздалууда. Негизи Нары шаарынын тургундарын көмүр менен камсыз кылуу үчүн 10 000 тонна көмүр керектелсе, ушу тапта 420 тонна келген. Калганы ушул жылдын декабрына чейин толугу менен тартылат. Ошо ыйгар укуктуу өкүлдүн жардамы менен бизди кампа уюштуруп бергиле. Анан биз ошого элдерге арзан көмүрдү сатуу боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Бирок бүгүнкү күндө азыр биздин КАМАЗ услугалары кымбатыраак болуп атат. Нарынга ушул негизи антимонополияны бекигени менен 5800 сомдон бекиген. Азыр баа ошондой эле сакталып туруп сатылып атат. Анан Кара Кечеден, Туруктан келип атат. Анан жана арзан көмүрдү уюштуруу боюнча азыр иштер жүрүп атат. Ошондо жеке ишкер КАМАЗтер менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Маалымат иретинде айтсак, быйыл 1 тонна көмүрдүн баасы Нарын шаарында 5800 сомдон сатылары бекитилсе, башка аймактарда кендердин алыс жакынына жараша коюлган. Жипара Насырова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.